Баткен шаарындагы ички жолдор элдин каражаты менен оңдолууда. Баткен шаарындагы Султанмурат Миңбашев атындагы көчөнүн ылдый каймагындагы жолдун абалы өтө начар абалда болуп, көптөгөн жылдардан бери оңдолбой келген. Жергиликтүү калк бир нече жолу шаардык бийликке даттанганы менен майнап чыккан эмес. Айласыздан акыры көчөнүн тургундары ар бир үйдөн 200 сомдон акча чогултуп, жол оңдоочу техниканы жалдап алып, аны менен жолдун чуңкурларын сүрдүрүштү. Жалпысынан 1 километрге жакын жол оңдолду деп билдирди Султанмурат Миңбашев көчөсүнүн тургуну Нурланбек Мамадиев. Кызылкаяда мас болуп тескөөчүгө кол салган айдоочу камакка алынды. 19 ноябрда Кызылкая шаарында мас болуп алып, жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерин бурама менен сайып өзү качууга аракет кылган айдоочу кармалды. Жаракат алган тескөөчү Кызылкая шаарындагы аймактык ооруканасынын сыныктар бөлүмүнө жаткырылды. Тескөөчүнүн жаракатынын оор жеңилин аныктоо боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн нөгөт насар тескөөчүсү Чолпон Баярстанбеков билдирди.